Баарыңыздарга ысык салам. Связьда Motion Web студиясы. Биз менен сиз замандын талабы болгон IT боюнча маалымат ала аласыздар. Ал эми бүгүн сиздер менен веб дизайн боюнча сүйлөшөбүз. Веб дизайн эмне кылат жана кайда иштейт? Ошолор боюнча толук маалымат алгыңыз келсе, өзүңүзгө бир стакан суу алып, кунткой болуп туруңуз. Веб дизайнер продукциянын кооздоп аны бир гана жаратпастан каалоочулардын жүрүм-турумун анализдейт. Жана ошондой эле веб дизайнер колдонуучулардын каалоосун аткарууга жардам берүү үчүн сайттардын жана тиркемелердин дизайнын көрүүчүлөрдүн каалоолоруна таянат. Кандай кылганда колдонгонго ыңгайлуу болот? Канча жаштагы адамдарга жасап жатабыз? Ушулардын баарына таянып дизайн жасайт. Сайттагы баардык эрежелерди колдонуп, сайт жасаган адамды UX/UI дизайнер деп коет. Ал эми UX/UI деген эмне? UX/UI дизайн ар кандай колдонуучулардын ыңгайлуулугун эске алып, сайттын жана тиркемелердин ички жана сырткы көрүнүшүн жасаган чыгармачыл адис. UX/UI эки түрдүү дизайн профилдери. Бирок көбүнчө эко бири-бири менен тыгыз байланышта болгон үчүн аны бир универсалдуу адис аткарат. Бул кесиптин узак тарыхы бар. Товардын ички жана сырткы көрүнүшүн оңдоп түзөгөн адамды UX/UI дизайн деп аттаса болот. Анткени анын жардамы менен продукт сатып алуучуга ыңгайлуу болуп калат. UX дизайнер боюнча айта турган болсок, ал дизайндын иштешине көбүрөөк жооп берет. Ал эми түзмө-түз котормосу колдонуучунун тажрыйбасы. Мындайча айтканда, сайттын сценарийсине, структурасына жооп берет. Ал эми UI'дын түзмө-түз котормосу колдонуучунун интерфейси. Мындайча айтканда, UI сайттын сырткы көрүнүшүнө жооп берет. Мисалы, түсүнө, шрифттерине, кнопкасына. Мурдакы дизайнерлер менен азыркы дизайнерлердин айырмачылыгы, азыркы UX/UI дизайнерлер заманбап шаймандарды колдонушат. Ал дизайнерлер көп да, жана дизайнер болуш үчүн сүрөтчү болуш керек да. Жок, сиз адаштыңыз. Сонун дизайнды жасаш үчүн сүрөтчү болуштун кереги жок. Болгон сиз өзүңүздү эркин сезип, туура шаймандарды колдонгонду билишиңиз керек. Ал шаймандар кайсылар? Photoshop, Sketch, XD, Figma. Ал эми биз булардын кайсысын тандасак бизге ыңгайлуу болот. Негизинен сиз кайсы программаны колдоносуз, ал эч нерсени чечпейт. Болгону сиз дизайнды эң сонун деңгээлде жасасаңыз, ошол жетиштүү. Бирок ал шаймандардын да плюс минусу бар. Бул боюнча сиздер менен өзүнчө бир сабакта сүйлөшүп кетебиз. Ал эми азыр веб дизайнга өтө турган болсок, веб дизайнды түшүнүүнүн эки жолу бар. Биринчиси өз алдынча үйрөнүп, жана вебинарларга катышуу. Ал эми экинчиси веб дизайнды нөлдөн баштап про курсуна катталуу. Анда сиз бардык программа менен тажрыйбасы бар, практикасы бар мугалимдерден билим аласыз. Эгер сиз көптөн бери кооз дизайн жасап, дүйнөнүн булуң бурчунда туруп иштегенди кааласаңыз, анда сизге болгону ноутбук жана жогорку деңгээлдеги интернет жетиштүү. Эгерде бул видео сизге жакса, лайк басып, комментарийге өз оюңузду калтырыңыз. Ал эми толук маалымат алуу үчүн описаниядагы ссылкага өтүңүз. Сиздер менен болгон мен Акылбеков Кубаныч. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.